Азербайжандын борбору Баку шаарында өткөн кемпо күрөш чеберчилиги боюнча 2 Азия оюндарына Кыргызстандын атынан 3 спортчу катышып, мыктылардын катарында өлкөбүздүн желегин желбиретишти. Ал эми Жайыл Жакшылык уулу жана Турсунбек Асылгазыев ММА боюнча титулдук беттешүүнү жеңип, дүйнө чемпиону аталды. Спортчулар кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп, жеңишке кантип жеткени Сейил Карыбеков айтып берет. Кемпо күрөш чеберчилигине ММА, грэплинг, жиу-житсу сыяктуу спорттун түрлөрү кирет. 39 жаштагы Жайыл Жакшылык уулу алдын ала макулдашылган атаандашы медициналык кароодон өтпөй калып, өзүнөн 10 жаш кичүү жергиликтүү мушкер менен күч сынашкан. ММА деп аталган аралаш беттешүүлөр эрежеси боюнча дүйнө чемпиону наамы үчүн Жайыл 70 килограммга чейинки салмак категориясында чыккан. Негизи жаш курак деле аябай көп нерсени чечет. Биринчи раундтун башында эле мурду сынып калган да. Ошол аябай тоскоолдук болду окшойт менимче. Мурун канаганда дагы дем алыш да кыйын. Аябай да жүдөйт. Кээ бир жерден аябай көп канап кеткенде врачтар токтотот. Мушкердин айтымында чет өлкөдө өткөн мелдештерге катышуу абдан оор. Кээде мекендештердин колдоосу жетпей калат. Жергиликтүүгө тартат да. Ошого болеть этет дегенде. Карамба бөлөк жерде, бөлөк элде кыйын эле негизи ар бир мушкер үчүн. Жергиликтүүлүк демөөр менен деле утуп кетиши мүмкүн кээ бирөөнчү. Ал эми Бакыт Кадыров титулдук беттешүүдөн жеңилип калган. Бирок эртеси болгон күчүн топтоп грэплинг боюнча алтын медалды багындырды. Менден Иранец каршылашым 10 килограмм ордук кылып койду. Тилекке каршы упайлардын эсебинен мен утулуп калдым. Бирок эртеси күнү грэплинг күрөшүнө катышып, ошол эле каршылаштарымды эртеси күнү кайра жеңип алдым. ММА боюнча дүйнөлүк наамдар үчүн мушкерлер бир атаандаш менен гана беттешет. Бирок ага чейин чемпиондор кыйын жолду басып өтөт. Профессионалдыкка чейин эле булар көп дүйнөлүк чемпионаттарга, Азия, Европа чемпионаттарына катышып, көптөгөн ийгиликтерге жеткен. Көп жетишкендиктери бар. Ошондуктан бардык медалдардын азыр ийгиликтерин айта албайм. Мен мындай жалпы жолдон айтканда дүйнөлүк, азиялык чемпионаттарда алтын, коло, күмүш медалдарды ээлеп жүрүшкөн. ММА боюнча дүйнө чемпиону болгон Жайыл Жакшылык уулу балалык кезинде эле спорттогу жетишкендиктери үчүн Акмоюн айылынан Борбор калаага келип, чоң спортко аралашууну максат кылган. Ал эми бүгүн Бишкек шаарында массалык спортту өнүктүрүү боюнча башкы адис кызматын аркалап келет. Мектептен баштап ушул мектептеги окуучуларды спортко кызыктыруу, тартуу, массалык спортко бир 13 түрү менен. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Футбол, волейбол, баскетбол, дагы Кыргыздын улуттук оюндары тогуз коргоол, ордо сыяктуу ушундай. Шахмат, шашки. Көпчүлүккө үлгү болчу бул спортчу кандай гана тоскоолдук болбосун жеңип өтүп, ийгиликке жетишсе болоруна ишенет. Ал үчүн туура багыт алып, туура машыгуу керек. Сейил Карыбекова, Чеңгиз Жумагулов, Коомдук 1 канал.